Үй бүлөдөгү ынтымактын эң негизги сурматы бир туугандарын дин кармалыш керек. Эркектин каалаганындай, аялдын каалаганындай эмес, Кудай Таалам каалагандай жашоо боло турган болсо, ошол үй иншалла бакытталай келет. Үй бүлөнүн бактылуу болушунун дагы бир шарты үйдөгү адал ырыскы. Аз болсун, бирок адал болсун. Эркектин тапканында барака болот. Аял канчалык көп тапса дагы, тапкан болсо берекеси эркектикиндей болбойт. Аял 1000 сом тапса, эркек 200 сом тапса, ошол 200 сомго каниет кылган аял болсо, мен иштеп табам дебестен, мына ушул үйдө иншалла береке болот. Үйдө эгер эркек кор тутулса, ал аялды башка эч ким урматтабайт. Аял канчалык үйөсүн бийик көтөрсө, ошол эркек дел урматтаса, ошонун аял ошого жаш урмат кете берет. Бир чоң досубуз бар айтат, бул чоңдордун аялдары эле кызык. Ери чоң болгон сайын аял деле чоң болуп кете берет деп. Ошондой да. Эрин шайлагансын президент кылып, ага кол ташып аялы бар, первая леди болуп. Ага добуш берген эмеспиз. Бирок ошону ошого жеткирген аялы себеп болгон.